кайыптан ат берилген. Оксуң деп, ось, асмандын, жердин. Кудай ось да, табиатты, ааламды, адамзатты кармап туруучу. Анысы кандай арстан алайга да ошондой ок деген. Теңирдин отусуң, сотсуң, жомоксуң, элчисиң деп ат берилген. Мына элчилик кылган үчүн өстүрүп атам. Бул ат берилген. Ат берилсе, анан ошол энергия иштейт экен. Дүйнөнү тегеретип тегиздейсиң деген. Кудайдын ордун аткарасың деген. Кыргызды куткарасың деген. Кыргызды ойготосуң деген. Адамзатты бириктиресиң. Диндерди, улуттарды, эски медицинаны, эски закондорду жоёсуң деген. Ошол энергия иштеп атат да. Анысы кандай? Ошол энергия, носитель, ошол аты бар. Мисалга, Сооронбай Жээнбековду президент деп тааныйбыз. Ушул буйрук чыгарыптыр дейбиз. Ушул биздин атыбыздан сүйлөп атыптыр дейбиз. Аны мындай коомдогу жердик закон аркылуу шайланды. Бир мөөнөт менен. Арыстан алайга ааламдан, кайыптан берилди. Бул болуп аткан чындык. Мына ошол чындык болгон үчүн теледен сиз өсүп атасыз. Бул жерде так берилет. Ошо Арыстан алай жаңы Кудай, Арыстан алай чоң аалам, Арыстан алай Теңирдин өзү, көзү, ою деп. Ага батыштын техникасы элчилик кылат. Азыр ушу мен сүйлөп атканда мен Теңирдин оту, мына күндүн оту, энергиясы бар го. Анысы кандай Теңирдин оту менде болгондуктан сизге энергия өтөт. Кудай эми жерге түшүп келип сүйлөбөйт экен да. Мезгили келип, анан бир адамды кийип алабы, ошол аркылуу кызмат кылабы, ишин аткарабы, отчет алабы, айла жок. Эми мени кабыл алганга туура келет. Кабыл албасаң, энергия коротосуң, убактың өтөт. Мен мурунку сабактарда мындай деп бир сабак өткөм.